Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына ыктыярчыларды топтоо 12 мартка чейин созулат. Учурда каатчылыктын координаторлору студенттер менен жолугушууларды өткөрүп жатат. Сайжок экен. Бизе мындай сурай беришет. Колубуздан келишинче биздин команда ыктыярчы болом деген жаштарга биз негизинен айтабыз, биздин официалдуу сайтыбызга кириш керек, worldnomadgames.com. Ал жака киргенден кийин ыктыярчылар деген бөлүмү бар. Ошол жака кирсе, кантип ыктыярчы болуш керек, кандай жол менен болот, баардыгы тең жазылган. Бир биздин атабыз бар. 60ка жакындап калган атабыз барып, биздин катчылыктын ичинде чаң сүрүтүп иштеп жүрөт. Жардам берип атат. Кичине болсо да жардамымды берейин депчи. Менин айтарым, бул мамлекеттик жалпыбыздын проектисиз, ошондуктан бул уюштуруучуларга гана тиешелүү же өкмөткө гана тиешелүү деген позицияда эмес, ар бирибиз ушул кичине болсо да салымыбызды кошолу деген ойго биринчи келүүгө чакырмакмын да. Эки жылда бир жолу өтчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 3-рет Кыргызстанда өтүүдө. Кийинки оюндар башка өлкөдө өтүүсү мүмкүнбү деген сурообузга ыктыярчылардын башкы координатору Союзбек мырза төмөндөгүдөй пикир менен жооп берди. Экинчи көчмөндөр оюндарынан кийин могул үчүнчү көчмөндөр оюндарын бизде өткөрөлү деп чоң ошол эле Турция, ошол эле Катар мамлекети бизде болсун деп талашты. Идеяларыбызды киргизе алалы, түптөп алалы деген максатта үчүнчү көчмөндөр оюндарын өзүбүз өткөрүп атабыз. Кийинки көчмөндөр оюндарын мүмкүн өткөрүп беретирбиз. Бул чечиле элек кийинки көчмөндөр оюндар. Албетте. Менин оюмча, экинчи көчмөндөрдөн кийин деле чечилген эмес. Эч ким анан ойлогон эмес, алат деп да ойлогон эмес. Аябай катуу талаш болбоду. Ошого карабай биз өзүбүздүн алганыбыз себеби мен жогоруда айтып кеттим. 2 логотип болуш керек. То есть постоянно бүткөндөн кийин жанагы даярдагандар депчи. 2016-жылы кетирген каталардын баардыгы тең эске алынып атат. Бул жылкы масштабтагы чоң болот, ошого карата даярдыгыбыз дагы Кудай буюрса биз ошого тиешелүү деңгээлде даярданабыз деп биз азыр болгон күч аракетибизди жумшап жатабыз. Өкмөт баш болуп, 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюнун ийгиликтүү өткөрүүгө кызуу даярдыктарды көрүп жаткан чагы. Нурайым Насырбекова, Азамат Каработоев, InLife KG.